Бұл құтырдының сыртқы көрініші. Шындай чоң пирамиданың алдында боз үй тігілген. Анан мен тартатқан видеолардың бардығы ушул боз үйдің ішінде болып атат. Мен бүгін Бақыт байке менен жолугууга Құтырдыға дағы бір жол келдім. Бүгін ар бир бейшембі күндөрү тартылаткан, өткөрүлөткөн от жөнүндө бүгүн байке менен сүйлөшүп көрөйүнчү дедим. Бул оттун кандай мааниси бар? Шам жагылат экен 4-чү күндөрү. Ошол шам боюнча сүйлөшөйүн деп келдим. Мынакей ордодо отурам. Ичинде Бакыт байке менен Бакыт байке келди. Бакыт байкеге азыр суроомду узатайын. Бакыт байке, мен сизге бүгүн ушул от жөнүндө суроо бергим келди да. Бул от жагылуунун мааниси кандай? Анан кийин максаты кандай? Эмне үчүн бейшемби күндөрү от жагылат? Ошол жөнүндө кичине айтып берип койсоңуз. Баягы кыргызда 4 нерсени кармайт эмеспи? Орусча айтканда стихияз деп коет го. Мисалы оттун кубаты, суудун кубаты, андан кийин жердин кубаты, анан кийин баягы абанын кубаты деп коет го. 4 стихиянын бири от да. Анан бул от деген нерсе илгертен ата бабабыз бул отту улук тутканда, бийик тутканда, себеп дегенде ушу 4 стихиянын 4 кубаттын ичинен адамга борбор жүрөгүндө жашаган от болуп саналат да. Баягы адамдын жүрөгү отко тетей деп коет да. Ошо жарык, анан эчтекени жолотпогон, тазалыгы бар, энергияны калбайт да. Ошон үчүн буга эгерде ата бабабыз от жагып, ошо ичиндеги оттун күчүн, кубатын сыртка чыгарганда, бул эми жарык болуу дегендей, сыртка болуу чыгаруу ырымында от аркылуу зыярат кылышкан, сыйынган же тиленген ошо тилектери жетип турган да. Анан ошол от өзү күчтүү болгондуктан отту булар ата бабалар тазалоочу күч катарында пайдаланышкан да. Биздин ата бабалар. Чын деле ал тазалоочу күч, арылоочу күч, тазалоочу күч. Анан адамдын тилегин жеткизүүчү күч, жарык бат көрүнөт го мисалы. Ошондой бир улуу касиеттерге ээ болгон үчүн отту ыйык тутуп келген да. Анан бул биздики ошо жагылып аткан отубуз бул улуу от деп айтылат. Эмне үчүн улуу от деп айтылганы? Себеп дегенде баягы улуулукка жагылат бул. От жагылып атканда эми баягы көрүмү барлар же сезими барлар ошол убакта оттун ээсин көрөт. Ошол эле от жарыкка келген ата бабаларды же периштелер болобу, ошолордо байланыш алып көрүшөт да. Ошонун тегерегинде бул иш алып барышат да. Тазалоону жүргүзөт, от менен ошо дагы адамга отту бүрккөндөр болгон эле билесизби? Отту бүркүп аяктырган. Азыр деле ошондой нерсе бар го, мисалы тиш ооруган кээбилерге илгерки аталардан калган нерсе бар, кычкачты кыйып-кызыл өсүп турат. Баягы тишке жакын алып келет да, ошого бүркүп койсо, ошо тиш ооруп аткан тиштеги баягы типа курт түшөт деп коет да, тиштер базылып калат да. Азыркы эле жөнөкөй эле бир нерсени ошо эл кылса болот. Оттун күчү менен мисалы чегип аткан тамеки бар го. Тамекинин күлүнө тузду салып, анан кийин ошо жыттап терең жыттаса, анда да базылып калат тиш ооручу. Бул да ошо чоң сабак да. Мен от менен көптүм, от менен тазалаган бизде ырымдар аябай көп болгону биз ырымдарды ырым катары билебиз. Бирок ырымдардын сырын жогото алганбыз да. Эгерде биз ар бир ырымдын сырын биле турган болсок же сырын тапкан болсок, бул чынын айтайынбы, бул Нобелевский премияга ар бирөө татыктуу нерсе да. Себеп дегенде бул бүт ошол нерселер жазуу менен ырымдарды ааламдагы көзгө көрүнбөгөн энергетикалар менен байланыш болуп турат да. Адам өздөрү байланыш, бирок ошолордун бир кандай да кыймыл аракетин жасап, ырымын жасаган учурда адамдар байланышып калат да. Ошол отту биз деле жакканда ошол
мисалы оттун ээси деп коебуз. Ар бир нерсенин өзүнүн ээси бар да. Ошол от болуп келет. Анан тазалайт элди. Ошол жерде аруулайт элди. Ошолордун баарын көрүп отурабыз да. Мисалы от 3 сыйрамды арты менен тегересиң да эгеринде. Тегеренген учурда оттун кубаты күчөп кетет. Тескерисинен тегерениш керекпи? Жок, саат менен эмесмен. Сааттын жебесинен. Айланат да, ошондо бул жерде куюнду пайда кыласың да тегересиң. Куюн менен оттун күчү кошулганда адамдагы ачылбай аткан байланыш сезимдердин баары ачылып кетет да. Мисалы шамандар бул илгери шамандар ушундай пайдаланган да, шамандар жерде тегеренген да. Отту тегеренишкен да. Отту тегеренгенде булар жерде куюнду пайда кылган. Эми өзүңүз деле билесиң да, алардын баары айланпа, айланып турган энергиялар да. Жердеги нерсе тегеренгенде сөзсүз аламдагы нерсе тегеренет. Анан экөө бири-бирине куюлушат да. Ошон үчүн жанагы экөө куюлуп кеткенде жана шамандар аян айта баштайт. То есть тиги энергияны өзүнө тартып алат да. Бизде деле азыркы учурда биз иштеп аткан иште манас чыгыргы деп атпайбы? Ошо манас чыгыргында деле ошол куюндун кызматын кылат да балдар. Ошо куюндун кызматы менен ойлор менен тегеренгенде баягы өзүндө майда молекулалар, атомдор жука жыштыгында булар кеңейип майдалана баштайт. Анан канча чоңоюгунда охват этет адам кааласа да, мисалы жерди деле полный курчуп алсаң болот, же жердин өзөгүнөн кирип туруп эле кайра ошо тазалап чыксаң болот да. Бара-бара адам өзүнүн кылып аткан ишин көрө баштайт да, өзүн көрбөй калат да. Өзүн көрбөй калат, бирок ошол куюндун айланып атканын, иш кылып атканын адам сезип баштайт. Мына ошол акыркы ошол биздин 40 күндүк отургандагы Манас атанын бизге берген тапшырмасында ошол манас чыгырыгын айлантуу болгон да. Ошону айланткандан кийин ошо айлантып азыр балдар машыкты да. То есть буга машыгыш керек да, адамдын ою машыгыш керек, иши машыгыш керек. Себеп дегенде бул айланып атканда адам керек болсо өзүнүн мисалы бизде калмап турган убакыт ченеми бар да. Биз адан чыга албайбыз да убакыт ченеминенчи. Ошол адам айланып атканда убакыт ченеминен чыгып кетет. Убакыт ченеминен чыгып кеткен адамга убакыт баары токтоп калат. Андай убакытта керек болсо андан жасап жүргөн адамдар картаймаса да болот. Себеп дегенде ал ошол убакыт ченемин башкарып калат. Бүгүн биз убакыт ченемине баш ийебиз да, мисалы күн чыкты, күн батты, баланча дегендей, будан айланпа нерсе менен чыгып алганда адамдар даже убакыттан жоюп алат да. Зор иш да бул. Бакытбек эке, ошонучу жана сиз айтып аткан манас чыгырыгын ар бир адам өзүнүн өзөгүндө элестетиш керекпи, же жанындагы айланып аткан элестетиш керекпи? Жок, адам ички дүйнөсүнөн баштайт да баарычы. Өзү отуруп алышканда өзүнүн ички дүйнөсүн салат да. Анан ички дүйнөсүнөн өзүн чачап атканда эле өзүнө билине баштайт, чачап. Энергетика денесинен чыга баштайт, анан бүт дүйнөгө тарай баштайт. Анан кимди тазалайм десе, сразу эле ошо куюнга салып эле тазалайт. Ошону өзүнүн аурасына, мындай өзүнүн эмесине, радиусуна кетет. Өзүнүн аурасына кетет. Өзүнүн аурасына чоңойот. Мен ойлоп атпаймынбы? Тиги кимди тазалаш керек болсо, ошого чыгырыкты салыш керек деп. Жок, ансең деле болот. Это индивидуальный да, бирөө тазаласа. А так биздики баягы общий адамзат болуп аткандыктан биз сразу эле жерди алабыз да. Анан жердин өзөгүнө түшөбүз да, мисалы өзөктү элестетебиз да. Өзөгүнө түшкөндө биз ичкисинен барып, ички жагынан айланып отуруп сыртына чыгабыз да. Анан сыртына чыкканда адамдардын таманынан кирип, төбөсүнө кирип, кайра чыга баштайбыз. Ошондой эле биз буну кылып атканда дагы бунун бир өзгөчөлүгү бар. Себеп дегенде оң кайып, сол кайыптан турабыз да баарыбыз. Мисалы бизди жерде оң кайып кармап турат да. Дайыма оңго айланып атканыбызда да, оң менен бас, оң буту менен кир деген ошон үчүн калып калган эске. Сол кайыпты колдонууга бизге мүмкүн эмес болгон. Анткени сол кайып ушунчалык күчтүү болгондо, сол кайып бул өйдөтөн ылдый түшөт да. Анан ылдый түшкөндө адамдар көтөрө албай калган. Бул нерсечи, ошон үчүн сол кайыпты бул адамдарга киргенде адамдар баягы эсин жоготуп же кандайдыр бир нерсеге учурап калбасын деп сол кайыпты бизге киргизбей турат ааламда күчтөрчү. Өз ошол күчтөрдүн аты аталып кетет. Ошол күчтөрдүн аты азыркы Тайтор деп атпайлыбы? Ошол Тайтордун энергетикасы ошол сол кайыпты дайыма кайтарып турат да, жерге келтирбейчи. Эми азыр ушул өсүү менен биз ошол оң кайыпты айлантып отуруп сол кайыпка кире баштагандан кийин сол кайыпта ылдый тартыла баштайт. Жана Юля деген оюнчук бар го, биз ылдый билеткенде. Ошентип адамдар тартыла баштайт да, буну чынын айтканда бул илимди жанагы инепятындар пайдаланат да. Алардын жанагы корабльдери
тоже бири бияка айласа бири бияка айлат да, оң кайып сол кайып экөө бир иштейт да. Алардын корабльдер ошон үчүн аларда үнү жок эле ошондой ушунчалык ылдамдыкта ошол метод менен учат да булардын баарычы. Биз азыр ошол методду баягы Манас атанын айтуусу боюнча жазып атпайлыбы? Ошондой кызым. Мен жана отко дагы кайрылгым келип атат да, сиз айтып атпайсызбы? От жагылып атканда, улуу от жагылып атканда, 3 жолу айланганда каналдар ачылат депчи. 3 жолу эмес, айланганда да. Например, эмки 4-күнү күнү четверкте дүш, бешемби күнү от жагылат да. Ошондо мен келип алып айлансам. Айла? Мен келип алып айлансам, меники каналдарым бар ачылабы? Учуп кетпе, кээде учуп кетиштик балда. Баягы өткөндө ошол жерде сен көрүп калдың, көргөн жокмунбу? Бир кыз келип алып трансқа кирип кетти да. Өзүн деле билбейт экен, ал учадымчы. Мен мындай карап калсам, жерден буту көтөрүлүп калыптыр да. Анан баягы өзүмдү тартсам болбойт да. Анан телефонду акырын чыгарып тарткан жерим бар. Бирок какада отуруп калганда тартып калдым да, успеть этпей калдым да, көтөргөн. Анан бүткөндөн кийин сен ушундай көтөрүлөт экенсиң десем, биринчи жолу угуп атам дейт да. Ар ким байкабайт да. Ада транс учунда эмне болуп атканчы. Жана Манас айткан бизде силер азыр бул тунууну жасап тургула. Кийин мен дагы жаңы тунууну билем. Ал тунууда ошо отуруп алган жериңерден учуп мындай чимирлеп. Тоодун чокусуна барып, таза дейт. Ошол жерден аян алып, кайра түшөсүңөр деген да. Анан бул кыргыздын өзүнүн илими деген да. Илгери кылышса керек, анан кийин кыргыздар ал илимди жоготуп алыптыр. Себеп дегенде таанышкан эмес экен да. Баары ушундай ачык болчу экен да. Эч кандай бирдеке сыр жашырган эчтеке жок ушундай. Ааламдын бүтүндүгүндө. Анан кийин ошону пайдаланышып, анан башка улуттар дербиш болуп келип, каттанаган да. Анан жазып, анан ошол илимге турдаган дейт. Ошол илимдерди азыр кууп келсек, могу эле чыгарып аткан дарылар бар го, мисалы. Наркоз сыяктуучу. Дарыларчы белгилери бар. Манас атада бар го, бутун жууп кетсе деле чаап баратканы, баягы найза тешип кетсе деле чаап баратканчы. Ошол дарыны база коюп эле, наркоз сыяктуу экен да. Баягы обезболивающий сразу неме салчу экен да, каны токтотупчу. Ошолордун баары илгери жазалганда кара дары дешкенби, кандай дешкен. Но ошонун баары азыр современный дарылар наркоз болуп чыгып атат, ар кандай болуп чыгып атпайбы? Ушунун көбү эле кыргыздан кеткен дейт да. Сон. Еще жанагы от боюнча азыр мен отту салайын деп атам да. Видеогочу. Анан элдерде азыр мындай түшүнүк бар да. От жагылат экен, от жагылат десе, элдер ойлойт деге отко сыйынышып атат депчи. Ошону түшүндүрүп берип коюңуз. Бу жерде отко сыйынуу деген нерсе жок да туурабы? Жок, бу жерде отко сыйынуу нерсе жок, бул гармония деген нерсе бар. Биздик дегенчи. Мисалы мен айтат элем элгечи. Сыйынуу деген бул өзү жок нерсе. Адам просто тазим кылат, же болбосо сүйөт, же болбосо берилет да. Ага эмнеге берилсең, ошол нерсе аткарылат да. Мисалы сиздин деле үйүңүздөгү үйдүн куту деп коет да. Мына үйдүн куту отто турат да, очокто турат да. Ошого май салынат, ошого тамак пышылат. Анан очоктун ээсин, очокту дайыма таза кармашкан да. Себеп дегенде ушул жерде кут бар деп, очоктун ээси бар деп, ошо энергияны ээси катары мындай тааный билишкен да. Ошон үчүн ошо очокко неметип кайрылышып турганда эме баягы бул деген журулушу. Сон Бакыт байке, эми ушул кут ордодо жагылган оттун эле ушундай касиети барбы, же ар бир адам өзүнүн эшинин алдына отту жагып алып деле ушинтип гармонияга кирип, анан кийин отту айланып өзүнүн каналдарын ачып берсе болобу? Мисалы от деген ар бир үйдө болот да. Ооба да. Ар бир үйдө бар. Шам жагып атпайсызбы? Шамды биз эле кыргыздар жакпайт, бүкүл эле элде жагат болуш керек шамды. Бу да от да. Оттун кичинекей күчү да, мисалчы. Ошо кичинекей эле шамдын күчү канча адамга көп нерсени берип атат да, мындай ачып атат, аяктырып атат, дарылап атат. Себеп дегенде баягы адамдын ою кеп отто адамдын ою кеткенде, мисалы үстүнөчү жалынабы, кылкырабы же кандай кылат, самыган ниет койду да, ушул отто бирдеге ошол ниет кабыл болот да, ошо магнисимал энергияны тартып алат өзүнө. Анан ошол боло берет да, баягы окуя болот, тазалайм десе тазалоочу күчтөр тазалайт. Байлык сураса, байлыктын күчтөрү келет. Адам ушундай нерсе, эмнени суранса, бул мындай нерсе да, жерде адам азыр современный тил менен айтканда
компьютерде, кичинекей компьютер, ада компьютерде. Мгм. Эмнени сен басып суроо берип же болбосо эмнени кааласаң, сен бассаң ал чоң компьютер деп коет алам. Мгм. Ага барат да чоң күзгү да. Мгм. Ада чоңойот да, отражение болот да, кайра өзүңө берет да. Мгм. Ошон үчүн баардык нерсе жанагы бумеранг деп коет го, өзүңө кайтат дегенди. Типа ушундай менен түшүнсө болот да. Мгм. Баардык нерсе өзүнө кайтат да. Эми азыркы учурда мына өзгөчө азыркы учурда көп нерсени баары шыр кайтып атпайбы? Мгм. Аябай шыр кайтаган жатат. Мисалы муну бир адамга жамандык кылып койсоң, жаман сүйлөп койсоң, жаман көрүп койсоңчу, Мгм. ал возможно, может кийинки поколениеңде келмек да. Мгм. Ушунчалык жай неметчи да. Азыр деген жанагы заматта келип калып атат, заматта аткарылып калып атат. Мгм. Кечиксе 10 күн болуп ушундай бат-бат болуп атат да. Ошон үчүн азыр эл убакытта өзү билесиңби кандай кызганып Ооба. 24 16 14 саат 16 саат болуп аткан сыяктуу бат өзүңө кайып келет да. Ошон үчүн ошол эл өзүнүн түшүнүгүн бийиктетиш керек да. Өзүн туура алып жүргөнгө, туура өстүрүүгө, жана ушундай нерселерге кабылбаш үчүн, жаман нерселерге эл бул ырымдарды билиш керек. Şu da bir суроо берейин, кыска эле жооп бериңиз. Ошондо ар ким өзүнүн эшигин алдын эле от жагып алып эле, жанагынтип гармонияда боло берсе экен, өзүн тазалап. А теперь айтып атпайсызбы, шамды эле ушул оттун эле кичинекей түрү депчи. А свечачы, эгерде свечаны үйгө жагып алып, отуруп тазалана берсе болобу? Обязательно болот, даже эчтекеси жок болсаң да болот да. Только представление кыласың, отту жагып атасың, шамды жагып атасың, адамдын ою күчтүү болуп атпайбы, аябайчы. Ошол ойдун күчү эле ошол немени визуализация кылып сен немеңди. Как будто күйүп аткандай, как будто сен ошону кылып аткандай, сен тазалап аткандай боло берет да. Бул адамдын оюнан да баардык нерсе. Но тиги, конечно, баягы чоң жардам берет аны, потому что сен эки күчтүү, ойдун күчүн, тигинин күчүн баарын биритип салып атпайсыңбы? Аябай кызык нерсе да. Мисалы сен деле үйүңдө отурганда шам жагам деп калдың дейли да. Ана шам жагам деп калдыңдан мындай ойлоп кетесиң да. Аталар келет, апалар келет. Мен жок нерсемди, үйдө бар нерсемди коеюн. Столго деп издей баштайсың да. Вареньямды коеюн дейсиң, там печеньемди коеюн дейсиң да. Ана вареньяңды койбой калдың. Напримерчи. Же болбосо майыңды койбой калдың да. Ошо менен отурдуң, баягы жактың да. Знаешь, ошол жерде отургандан кийин бүткөндөн кийинки эгер ошол көз караш, ошол бар сезимтал менен карасаң, ошол келген кишилер алдында сен коем деген варенье жок болсо да турат да. Көрдүңбү? Ниет аткарылып турат да. Алар жегендей болуп кетет. Алар жегендей болуп кетет. Адамдын ниети кандай? Эң биринчи ниеттен да, ошол ниетти койгондо ошо жок нерсе алардыга бар болгондой боло берет да. Азыр сиз айтып атсаңыз, мен эстип атам да. Өткөндө жана сүт сайга окуп койганда мен бир жакшы свеча алып келдим да, Жанат Кожомжаровдун свечасынчы. Анан алып келип столдун үстүнө коюп туруп, ошону графиканда окуп, сүрөт тартып атканга отуруп алыпчы. Анан ошол сүрөттү тартканча деп туруп баягы свечаны күйгүзүп койдум да. Анан свечаны жагып койсом эле аябай эстеп баштадым да. Анан өзүм ойлонуп койдум, сүрөт тарткандан тазаланып атамбы, же свечадан тазаланып атамбы деген ой кетти да. Анан кийинки күнү дагы ошентип сүрөт тарттым, баягы сүрөт тартып атканда ошол эле столдо свеча турат, баягы свеча. Аны дагы күйгүздүм да. Күйгүзүп койсом, эртеси күнү дагы ошондой болду да. Көрсө ошондо мени от тазалатыптыр да. Мындай да адам биз үйрөнүп калганбыз да, тазалап атат деген сөзгөчү. Оюштун баары ошо кете берет. Жок, ошо эстей бердим да, эстей бердим. Автобуска түшүп эле бирөө эле эстей берет, бирөөнүн жанында турганда эле эстей берет да. Анан булардын баары ошондой элестет да. Чынында мындай да, адам эмне үчүн эстейт? Сен жанагы өзүң шамды жагып ыйыктыкка баягы оюңду бурдуң да, бурганда сага энергия түштү. Түштү да, сага түштү, башыңа түштү да, анан сен баягы энергияны чыгара албай, чыгарыш керек эле да, көрүү сезим мененби, жаганда. Жок, мен сүрөт тартып аттым да. Ошолду чыгарыш керек, ал чыга албай калды, напримерчи. Чыга албагандан кийин адам аны деп отуруп чыгарат, баягы энергия чыгыш керек да. Бирок аябай эстедим да. Ал чыгыш керек. Ошон үчүн бул энергия мындай айтканда обмен да, кирген нерсе чыгыш керек. Я чыкпаса, ал сен жанагы оорутуп көрүп ооруп жатып калат атпайбы ошондончу. Анан баары эле кокуй мен тиги басып калды, анан бу басып калды деп эле баягы өздөрү жаман нерсеге буруп алат да. На самом деле адам өзү баягы магнисимал тартты да энергияны. Ал өзү тартканын да билген жок. Ою менен, сөзү мененби баягы шам жагам анамдай деп тартып алды да. Ал энергия келди, ал келип кирди да, ал аябай жакшы нерсе да. Эгер ошол энергияны алганды
кабыл алганды билип ошону сиңирсе адамга ал наоборот оорутпай жакшы нерсени иштеп баштамак да. Мисалы бул жерге аянга чыгып атканда да ошентип биринчи эстеп баштайт да баары элечи. О, кээ бирлер истегенде эле карту кыйкырып жиберет да, элди да карабайт да. Анан ошол убакта карап турасың да байкап, анан эмне болду деп сурайсың, өзүң да көрүп турасың. Энеге кирет да. Кээ бирлер бар, энеге киргенде ошол отурган жеринде кубана баштайт. Сүйүнө баштайт да. Анан кийин ошо кубаныч сүйүнүштү ал ошо менен эле баягы бүтүп калганда бүтүрбөйт да. Ал ошол сезимди, ошол акыбалды кармайт. Ал акыбалды кармагандан кийин ал энерге адамда чоңой баштайт. Отурат да полностью. Да, полностью отурат, чоңой баштайт. Самый главный биз өсүү да, өстүрүш керек да. Эмне болсо да кичинекей касиеттер келип кирсе, аны биз чоңойтуп өстүрүшүбүз керек. Анткени биз ошого трансформатор сыяктуу көбөйтүүчү күчкө ийбиз да. Бардык десеңчи. Сонун Бакыт байке, чоң рахмат сизге. Жаратканым ыраазы болсун. Бар болуңуз. Жакшы, рахмат элге да. Чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык. Ладно, тегиз болсун. Жатқан тілегіміз қабыл болды. Елімізге, жерімізге деген ұлы қасиеттердің қызматы ұтыс болды. Ел ағарды, түйді ағарды, алам жер бірікке. Бүгінгі аяндар қабыл болсын, ата-бабаларға барлық тек сұрақшылық болсын. Барлық қасиеттер өскен болсын, ұлылық жолында бар аруланған таза рухтан қайланған болсын, ұлылықтармен қызматын қосқан болсын. Амин.